Алардын алгачкы жолугушуусу жылуу кафеде узакка созулган кызыктуу маек менен башталды. Аскардын ар бир сөзү, ар бир карашы Айжанылдын жүрөгүндөгү музду эритип жатты. Ал Айжанылды гүлдөргө жана камкордукка бөлөдү. Бул гүлдөр сизге, менин жазыма. Кандай сонун жутушунчалык укмуш экен. Чоң рахмат, Аскар. Кыз өзүн дүйнөдөгү эң бактылуу адамдай сезди. Бир күнү Аскар аны кечки эс алуу багына чакырды. Ал жакта жаркыраган жарыктар, өзгөчө жасалга жана эң жакын достору күтүп турган эле. Жаркыраган жазуунун жана досторунун алдында ал тизе бүгүп, менин өмүрлүк жарым болчу деп колун сурады. Оба, мен макулмун. Ура, бактылуу болгула. Алдыда чоң той жана жаңы жашоо күтүп турган. Кызым ушунчалык сулуу болуп калыпсың, бактылуу болса дагы. Апаке, ыраазымын сизге. Баары жакшы болот буюрса. Даярдыктар кубаныч менен коштолду. Ак тилектер, каалоо тилектер айтылып, Айжаныл ак босогону аттады. Жаңы үй, жаңы бүлө. Айжаныл идеалдуу келин, мээримдүү жар болууга бүт күчүн жумшады. Жаным, сенин колуңдан ичкен чай дүйнөдөгү андуу чай. Ашыра мактап жибердиңиз го. Ичиңиз, дагы куюп берейин. Ар бир дубасында ал бул бакыттын түбөлүктүү болушун тилечү. О, жараткан, ушул бактыбыздан айрыба. Үй бүлөбүзгө тынчтык бере көр. Бирок алдыдагы бороон тууралуу ал али билбейт эле.